Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Бишкек шаарынын эң жакшы райондорунун биринен Арча Бешиктен бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Болгондо дагы мондай эң чоң негизги көчөлөрдүн бири Шералиев көчөсүнүн жээгинде жайгашкан. Дарек Шералиев көчөсү 349 үй болуп калат. Садыгалы жана Шералиев көчөсүнүн кесилиши болуп калат тугандар. Анан Садыгалы көчөсү менен бир аз эле батышты карай жүрсөңүздөр, бул жагы Сады Бакасов, бул тарабы чыгышты карай жүрсөңүздөр, мынакей бул тарабы Баха көчөсү болуп калат тугандар. Бул жерден Баха көчөсү деле жакын брусчатка бар, уже Баха көчөсү тугандар. Так, андан ары дагы эмне маалымат? Эң эле бул үйдүн участогунун түштүк чегарасында бул жерден башталат. Анан түндүк чегарасы мына бул заборго чейин тугандар. Бул забор бүткөн жерге чейин. Так, көчө тараптан дарбазанын жайы жана мына кайткан жайы калтырылыптыр. Жалпысынан жердин аянты Кызыл Китебинде 5 соток, фактически 7 соток экен тугандар. Көчө тараптан мынакей тротуарлар. Бул жерден жана көрдүңүздөр, жүргөн автобус машинкалары бар экен тугандар. Түзсөңүздөр, Южный магистралга бара аласыздар. Бул тарапдан мынакей тоолор, табият сонун көрүнүп, негизинен шаардын өйдө тарабы абасы таза, жакшы райондордун бири. Так, андан ары кирсек, мынакей машина койгонго жайы, мондай навес кенен эле эле машина койсоңуздар болгудай, ылдый тарабы брусчатка болгон. Бул тарабынан мынакей жер жемишекесиздерби, ушундай бош жери, бул тарабынан мондай дарактар, ал жагында зеленый зонанын жайы жана мондай брусчаткалар чапталган. И бул жерде мынакей чоң 260 квадрат метр болгон үйүбүз тугандар. Подвалы деле бар, жана бул жакта склад. Жалпысынан 260 квадрат метр подвалы деле бар экен, алдагы жилой бөлмөлөр. Мынакей бул жакта зеленый зона. Коммуникация боюнча айтсак, отоплениясы, канализация центральный отопление, второе отопление, көмүр менен жылтан котел, негизинен газ бар. Газ деле азыркы учурда видеосы киргизип аткан учур экен. Газ бар, электр энергиясы 3 фазалуу. И дагы эмне маалымат тугандар. Үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги мынакей бул тараптан жайгашкан. Бул жагында склады, үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Стенасы 2 кирпич, тышкы тарабынан травертин кылынган. Фундамент тарабына мондай сары таштар менен жасалгандыр. Негизинен бийик фундамент экен. Анан арматуралар этаждан ортолоруна плиталарды орнотуп, негизинен сапаттуу кылып салынган үй дейт үй ээси. Документтери боюнча Кызыл Китеп, техпаспорт, үйдүн чертождору бар экен тугандар. Эми силерге азыр кирип үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул тараптан киргенде тепкичтер жана үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги көрдүңүздөр, эшик орнотулган. Бул прихожкасы, үйүбүздүн кирүү бериши. Бул жерден так түз келсек, мондай залы. Бул жакта зал, полдору ламинат, көрүп тургансыздардай ремонт. Тамактануучу бөлмө, кухнясы, экинчи ашып кеткен тепкичтер. Бул жакта бир бөлмө. Азыр анда көргөзөм. Бул тарабында киргенде мондай бөлмөсү. Ушундай вешалка, ботинка жинаган жери. Бул жакта мынакей санузел, биринчи этаждын санузели. Андан ары бул жакта мондай чакан бөлмө экен. Негизинен азыркы учурда намазкана катары колдонулат бул бөлмө тугандар. Мынакей. И андан ары так, отоплениянын батареялары, чыгыш тараптан чоң терезеси тугандар. Жана айткандай, 2 кирпич үйдүн стенасы ушундай сапаттуу кылып салынган, өзү үчүн салынган үй дейт. Бул тараптан мынакей тамактануучу бөлмө. Көрүп тургансыздар ремонт. Бул тараптан да өзүнчө эшик орнотулуптур. И кухнясы, раковина болсо чыгарылган. Мебелдер, вытяжка, индукционный плита. И андан ары дагы эмне маалыматы?
Эми сиздерге үйдүн экинчи этажын көргөзөйт. Мынакей бул экинчи этажга кеткен тепкичтер. Экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер. Бул жерден чыксак туугандар 3 бөлмө. 3 спальня бөлмө. Бул биринчи спальня бөлмө. Мынакей. Батыш тараптан терезе. Ар бир спальня бөлмөнүн өзүнүн душ, мындай унитаздары бар экен туугандар. Так, бул да кыздардын уктоочу бөлмөсү. Андан кийин балдар уктоочу бөлмөсү. Окей. Бул жерде өзүнчө санузел бар. И бул жерде ата-энелер уктоочу бөлмө. Родительский спальня. Чыгыш тараптан терезе, бул жактан шеральев тарап жана короо кенен көрүнөт. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жактан өзүнчө санузел, мынакей ванна. И бул тарапта гардероб дагы жайгашкан. Гардероб туугандар. Так, эми андан ары сиздерге калисатычдын биринчи этаждамын. Андан ары сиздерге эми ылдыйкы нулевой этажды подвалды көргөзбөйм. Ал жакта дагы ушул жилой бөлмөлөр. Бул жакта мындай бир бөлмө. Чыгыш тарабынан форточка, отоплениянын батареялары. Бери карай келсек, бул жагында бир склад, бул жагында отоплениянын котелы жайгашкан бөлмө. Окей. 3 фазалуу электр энергиясы бар туугандар. Таранан мындай склад туугандар. Мен калисатычдын коросундамын туугандар. Эми андан ары сиздерге мынакей бул жакта очоканасы, барбекю, мындай брусчаткалар, зеленый зонанын жайы и жамгырдын суулары баары мындай жер астына кирет экен. Канализация болуш керек булар туугандар. Коросунда жамгырдын суусу көл болуп жыйналбайт. И бул тарапта мындай бир чоң склад. Калсаңыздар летний кухня кылып колдоносуздарбы? Ушундай бир чоң склады жайгашкан. Бул дет растяжка болгон, сырткы тарабы травертин, мынакей бунуку деле. И өзүн эң эле батыш чек арасы бул жерге чейин болуп калат туугандар. Мынакей. Негизинен фундаментин деле мондай сары таштары даяр экен. Аны деле мындай кылып орнотуу керек туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Бул үйүздүн баасы $260,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр бар туугандар. И варианттары деле бар экен. Аны толугураак түрдө ээсине чалып сурап билсеңиздер. Анда мен сиздер менен коштошом. Ушундай жүздөгөн достор менен бул видеону сиздер бөлүшүп кетиңиздер туугандар.